Күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиондору Акжол Махмудов менен Жоламан Шершенбеков Кыргызстанга кайтып келишти. Аларды аэропорттон үй бүлөсү, достору, расмий адамдары жана албетте күйөрмандары тосуп алышты. Залга киргенден кийин дароо эле салт боюнча чапан, ак калпак кийгизишти. Балбандардын айтымында мелдеште олимпиадалык лицензиялар ойнотулуп, баары мыктылардын мыктысы болууга умтулгандыктан атаандаштары менен кармашуу кыйын болду. Негизилер кыйын болот, жеңил болбойт ал жакта. Бирок актаган жардам менен травмасыз жана ийгиликтүү жыйынтыктадык биз. Алдыда болсо Азия оюндарына жана Олимпиада оюндарына талкпай менет кылып даярданып буюрса. Агайларыбыз менен, балдар менен, биздин врач, массажист байкелерибиз менен чогуу жана мамлекеттик спорт федерациясы менен чогуу биргеликте иш алып барып, көптөн бери ушундай иш алып барып, ушул жеңишке мындай биримдикте жетип отурабыз десек болот. Теперь сейчас сразу азиатский. Азыр ушул эле формада эч бошобой, Кудайым буйрса 3 күндөн кийин азиатский игрга чыгабыз. Ал жактан дагы буйрса жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөнгө колубуздан келген аракетибизди кылабыз буйрса. Келүү залында кичинекей балдардан баштап чоң ата чоң энеге чейин көп адамдар болду. Алардын баардыгын жалпы жеңиштин кубанышы жана балбандарыбыз менен сыймыктануу бириктирип турду. Акелери болобуз, Жоламан Шершенбек. Ошону коштоп келгенбиз, колдоп. Кудай буйрса жакшы. Кичекейинен кезде эле айылда жүргөндө эле аябай шамдагай мындай эме болчу. Келечеги бар баладай болчу да. Биринчи ошо Жоламан Акжолго ар дайым Акжол экөө жакшы көрсөттү дүйнө жүзүндө биринчилигинде, экинчи жолу алтын медалды алып, биздин кыргыздын жигиттери, кыргыздын кыздары ар дайым ушундай жетише берсин. Дайыма ушундай кыргыздын желегин желбиреткен мыкты жигиттердин болсун, ар дайым ден соолук болсун, кыргыздын сыймыктуу, урматтуу жигиттердин болсун. Чемпионубузду тосуп келдик. Жакшы, аябай толкундоолор менен балет этип. Белгилей кетсек, балбандар дүйнө чемпиондугунун жыйынтыгы боюнча бириккен күрөш дүйнөсүнүн жаңыланган рейтингинде 1-чи орунду ээледи. Дүйнө чемпиондугунда 5-чи орунду ээлеген Амантур Исмаилов 67 килограммга чейинки салмак чегинде балбандардын рейтингинде 6-чы орунда турат. Кыргызстандыктар арасында эркин күрөш боюнча жалгыз медаль ээси Тайырбек Жумашбек уулу жаңыланган рейтингде 2-чи орунду ээлесе, Эрназар Акматалиев дагы 2-чи орунда. Машыктыруучулардын айтымында алдыда Азия оюндары жана башка эл аралык мелдештер турат жана эртеси күнү катуу машыгуулар баштала тургандыгын билдиришти. Бул жеңиш эл үчүн баары айтат, Кыргызстан кичинекей мамлекет. Азыр Орто Азияда Казакстан, Өзбекстан андай болгон жок, чемпиондору жок. Ошол үчүн биз сыймыктанабыз ушундай балдар менен. Биз эл үчүн ошондой жеңиш менен келдик, элди сүйүндүрүп, жаштарга аябай мындай мен ойлойм, патриотизм жагынан, бүт жагынан бир аз мындай салым салып атабыз. Ошол үчүн силерге рахмат колдогонго.